Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, угуучулар, бүгүн сиздер менен Куран жүрөктөрдүн ачкычы аттуу берүүбүздө төмөнкү Такасур сүрөсүн өтөбүз жана ачыктайбыз буйруса. Куранда 102 сүрө Ат-Такасур деп аталган сүрө. Анын 8 аяттан турат. Макки сүрөлөрдөн деп көпчүлүк аалымдар айтышат. Кээ бир аалымдар Мадани пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөндөн кийин түшүрүлгөн сүрөлөрдүн бири деп айткан аалымдар дагы бар, бирок көпчүлүк аалымдардын ою боюнча Макки сүрөлөрдөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага хижрат кылганга чейин түшүрүлгөн сүрө. Бул сүрөдө Аллах субханаху ва тааля аябай маанилүү, аябай орчундуу маселени бизге эскертет. Бул жерде Аллах Тааланын ар бир эскертүүсү, Курандын аяттарын түшүрүүсү өзү эле эмнени билдирет? Бизге болгон чоң сүйүүсүнөн кабар берет. Мисалы, ата баласына 3 бала туруп, үчөөсү тамеки тартып жаткан болсо, бирөөсү ошол атанын баласы болсо, кимди көбүрөөк урушат? Баласын көбүрөөк урушат. Башка бирөөнүн балдарыны урушпашы мүмкүн, жазалабашы мүмкүн, бирок өзүнүн баласына эскертүү берет, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ата баласын жакшы көргөнү үчүн ушундай жолдорго барат. Аллах субханаху ва тааля бизге дагы ар кандай ар тараптан эскерүүлөрдү берип, эскертип жатканы, бизди жемелегени, мунун бардыгы Аллах Таала биздин баарыбызды сүйөт экенинен кабар берет. Бул сүрө дагы ушул Аллахтын сүйүүсүн, Алланын мээримин, махабатын сездире турган сүрөлөрдүн бири. 8 аяттан турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Астаизу биллах. Аллах Таала айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхакумут такасур. Негизи бул сүрөнүн аталышы дагы Такасур деп аталганынын себеби, Такасур бул такасаро этишинин мастары. Мастар деген бул кыймыл атоочу. Такасаро көбөйтүрдү болсо, Такасур көбөйтүрүү. Четтен ашыкча жиноо, бирди 2 кылуу, 2-ни 4 кылуу деген сөз бул Такасур деген сөз. Бул жерде Аллах Таала дагы биз жөнүндө силер ушундайсыңар деп айтып жатат да. Биз адам эң биринчи өзүн тааныш керек. Өзүн тааныбаган адам, биз бардык адамдарды тааныйбыз. Алар мындай, тигилер мындай дейбиз, бирок өзүбүзгө айып койгубуз келбейт. Өзүбүздүн кандай экенибизди билгибиз келбейт да. Адам өзүн билбегенде, бирөөнү алыстан таанысаң, алыстан бардык эле адам жакшы көрүнөт. Бирок жанына барганда кемчилиги, башкасы билинип баштагандай, адам баласы дагы өзүбүздү такыр күнөөкөр сезбесек, кемчилигибизди билбесек, демек биз өзүбүздү алыстан караптырбыз. Өзүбүздү жакындан тааныбаптырбыз да. Ошондуктан бизди жараткан Аллах Таала бизди эң жакшы жакындан тааныганы үчүн бизге өзүбүздү биринчи тааныттырып жатат. Эмне деп? Алхакумут такасур. Бул дегени шагалакум ан таатиллахи ат-тафахуру бил амвали вал аулади вар риджал дейт. Шагалакум алаксытып койду силерди такасур. Мал дүйнө жыйнап, бирөөлөрдөн озунууну, бирөөлөрдөн биринчи болууну каалоо, болбогон нерселерге азгырылуу силерди алдап койду деп жатат. Демек, алхакум силерди азгырып койду. Лаха деген өзү
азгырылды. Алха азгырып алды деген сөз. Лаха азгырылды, алха азгырып алды. Алха азгырып алды кум силерди аттакасур көбөйтүрүү, жиноо, четтен ашыкча дүйнөгө болгон махабат силерди азгырып алды дейт. Демек, лаху деген бул маанилүү иштер турса, экинчи даражадагы маанисиз иштер менен алек болуу. Адам инсандын жашоосунда биринчи даражадагы маанилүү иштер бар, экинчи даражадагы иштер бар. Биз ошону бөлүп алышыбыз керек. Мисалы, өзүңдү жараткан Аллахты таануу эң маанилүү иштерден. Сенин бул дүйнөгө эмне үчүн келдиң деген суроого жооп табуу, изденүү, өзүңдү таануу, жаратканды таануу аркылуу бул эң маанилүү иштерден. Баланы тарбиялоо, бала менен күнүнө жарым саат сүйлөшүп олтуруу эң маанилүү иштерден. Бирок ашыкча дүйнө табам деп, эрте менен таңкы 6-нан кечки 6-га чейин дүйнөнүн артынан чуркап жүрүп, бала тарбиялоо калып кетсе, бала менен сүйлөшүү, мээрим төгүү деген нерселер калып кетсе, биз негизги максатыбыздан экинчи даражадагы нерселер бизди алаксытып алыптыр деген нерсеге жатат. Демек, Аллах субханаху ва та'ала бизге эң маанилүү алхакумут такасур, эң маанилүү болгон Аллахка баш ийип ибадат кылуу, жаратканды таануу деген иш турса, бүткүл өмүрүбүздү наркы дүйнөгө алып кете албаган байлыкты жыйноого жумшадыңар деп жатат. Бизге балабыз маанилүү, бизге ден соолугубуз маанилүү. Бирөөнүн көңүлү деп 5 порция тамак жеген бизге маанилүү эмес, бизге ден соолугубуз маанилүү. Ар бир адам үчүн өзүнүн үй бүлөсү маанилүү. Ушул нерселерди коюп, силер дүйнө чогултуу менен алек болдуңар дейт. Демек, баланы тарбиялагандын ордуна кечке көңүл ачып жүрүүнү тандаган адамдар сыңар дейт Аллах Таала. Жаратканды таанып, жүрөгүңөрдү тынчтандыруу үчүн эртенен кечке акчага кул болуп, өзүңөрдү тынчтандырам деп алдаган инсан сыңар дейт. Маанисиз нерселер менен алек болуп каласыңар дейт да. Аллах Таала бизди асман жерден кенен бейиш үчүн жараткам. Ошол бейишке шашкыла, бейишке чуркагыла, акыретте кабырда жарык болуп бере турган илимге чуркагыла десе, биз жалаң акчага, биз жалаң дүйнө чогултууга чуркап жатабыз. Демек, бул Аль-Футухатул Илахия Жалалайндин шархында ушинтет, Аллахка баш ийүүдөн эң маанилүү иштен силерди көбөйтүү алаксытып койду. Эмнеден көбөйтүү? Ырыскы бул сен жеп жаткан тамагың ырыскы. Мен азыр кийип турган кийим бул ырыскы. Балдарың ырыскы. Бала деген ырыскынан канчалаган адамдар куру калган. Сенин алган илимиң ырыскы. Сенин жашап жаткан үйүң ырыскы. Булардын баары ырыскы. Бирок анан келечекке бир кичине жыйнаганың ырыскы. Бирок чектен ашып баланчынан өтөйүн, баланчынын астында үйүм жакшыраак болуп турсун деп ашыкча чуркаганың. Банктагы сенин кагаздагы акчаларыңдын саны, мунун баары ушул такасур. Бирөөнөн өтөйүн деп, бирөөнүн алдында сыймыктанып турайын, балдарым менен озуп турайын, акчам менен озуп турайын, дүнүйөм менен озуп турайын
тааныштарым менен озуп турайын, жакшы кийимим менен озуп турайын деген бул болбойт деп Аллах Таала айтып жатат. Силер ушундайсыңар. Керегинче иштеп, түшкө чейин иштесең табасың, түштөн кийин балдарыңдын тамагын даярдап, балдарың менен сүйлөшүп, илим алганына салым кошуп, тарбиясына салым кошуп, эмгек кыл десе, биз бардык нерсени дүйнөгө жумшап жатканыбызды Аллах Таала айтат. Алхакумут такасур. Алха алаксытып койду. Маанилүү иштен силерди алыстатып койду. Такасур башкалар менен атаандашып дүйнө чогултуу. Раббиңди таануудан соодай алаксытып койду. 2 рекет 10 мүнөт Кудайга шүгүр келтирип намаз оку десе, менин убактым жок. Дүйнө чогулта албай калам, соода кыла албай калам. Мен 10 мүнөт намаз окуган учурда 2 кишиге товар сатмакмын деп айтып жатат. Аллах Таала ушуну айтат. Силерди Аллахка башый, маанилүү иштерди кыл десе, ырыскыны Аллах Таала мойнуна алган. Аллах Таала жаратат. Ырыскы таап чуркаган жаман эмес динибизде, бирок ашыкча өзүңдү кыйнап, балаңа да жедирбей, балаңа илим бербей, өзүң өспөй, илим албай, ички дүйнөң кыйналып, бирөөнүн озуп кетейин, бирөөнүн астында эле өтүп турсам болду деп атаандашуу силерди Аллах Тааланан алыс кылып койду. Эрте менен жарым саат Аллахты зикир кылып олтуруудан үйүңөрдүн кооздугу, жылуу төшөгүңөр азгырып койду. 10 мүнөт Аллахка жалбарып намаз окуудан соодаңар алыстатып койду дейт. Азанчы күнүнө ар бир намазда Аллаху акбар деген азанды угабыз. Ал эмне? Аллах улук деген сөз. Аллах улук. Сенин жей турган тамагыңдан дагы Аллах маанилүү. Себеби ошол тамакты дагы денеңе жугумдуу, өтүмдүү, сиңимдүү кыла турган Аллах Таала. Ошол тамакты себепчи кылып, курсагыңды тойдура турган Аллах Субханаху ва Таала. Аллах кааласа ошол тамакты жеп деле сен тойбой калышың мүмкүн. Аллаху акбар деген азанды угабыз. Балаңдан Аллах улуу, Аллах маанилүү, сенин соодаңдан Аллах маанилүү деген бардык чакырыктар бизди ойготуш керек. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө кабат-кабат үй салыш үчүн жаратпады. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө миллион шотубузга акча жыйнаш үчүн жаратпады. Аллах Таала бардык нерсени жерден өстүрүп, асмандан жаадырып, ырыскыбызды кичине чуркасак эле күнүмдүк таба турган кылып, жеңил кылып жаратты. Бирок биз ошону татаал кылып, ошонун аркасынан депрессия болуп, ошонун артынан кыйналып, кыстала турган даражага жетип калдык. Биз бүгүнкү күндө ушундай неаматта жашап жатабыз. Мурдагы кылымдардын мен деген падышалары дагы жашабаган абалдабыз. Биздин дүйнөдө эң эч нерсем жок деген киши дагы мурдагы кылымдын падышаларынан жакшыраак жашап жатат. Бирок биз негедир ошонун артынан кыйналганбыз. Бул дүйнөгө келген максатыбыз жалаң эле миллион акчаларды чогултуп кетүү эмес. Бул дүйнөгө келген максатыбыз биздики жаратканды таануу. Бул дүйнөдө жакшылык кылып калуу, ошол акчаны тапсак дагы мектеп салуу, илимге жумшоо, ушулардын бардыгы үчүн Аллах Таала аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала, өлүм менен жашоону, кимиңер эң жакшы амалдарды кылышыңарды көрүш үчүн жаратты дейт Аллах Таала. Элестетели, бир ата 2 баласын ушундай бир укмуш, кымбат баалуу мектепке окууга киргизди. Ал мектеп деңиздин жээгинде, ушундай бир сонун табияттуу жерде курулуп турда. Ошол мектепке киргизди. Анан бардык балдар ошол мектептен эң жакшы илимдерди алып чыгалы деп тырыша баштады. Окуй баштады. Кызыл диплом менен бүтүрөлү деп аракет кылып баштады. Бирок жанагы кишинин 2 баласы
окууга кызыкпады, деңиздин жээгиндеги жаткан кызыл, жашыл таштарга кызыгып, ошолорду кечке жыйноо менен убара болушту. Үйүнө келип алышып, кечинде кимдин ташы көбүрөөк, кимдин ташы коозуроок деп талаша баштады. Ошол талашууга, тартышууга сааттарын жумшап баштады. Ошондо атасы айтат да: балдарым, мен силерди ал мектепке ошончо акча коротуп, таш терип келсин деп жараткан жок, киргизген жокмун. Бул иштериңер пайдасыз. Силерди илим алуудан ушул таштар азгырып жатат. Мунун бардыгы керексиз нерселер менен убара болуу деп айткандай, Аллах субханаху ва таала: пенделерим, бул дүйнөдө бири-бириңерди менен атаандашуу, бири-бириңер менен теңтайлашуу, озом деп кыйналып кысталуу силерди алаксытып коюп жатат. Эң маанилүү ибадаттан, бейишке киргизүүчү, акыретке жыйноочу амалдардан, сооп иштерден, жаратканды таануудан силерди азгырып койду. Мунун баары азгырык деп Аллах субханаху ва таала айтып жатат. Адам баласынын бардык нерсеси, өмүрү чектелүү, жегени чектелүү, ашказаныбыздын көлөмү чектелүү. Биз бир алма, бир туурам нанга тое турган пенделербиз. Ошол сеники, курсагыңа кирген рызкы сеники. Канчалык кийимиң көп болбосун, бир учурда бир эле ушул кийимди кие алам мен. 10 кийимдин баарын кие албайм. Канчалык үйүм чоң болбосун, бир учурда бир эле бөлмөдө жата алам. 10 бөлмөдө бир учурда уктай албайм. Канчалык байлыгым көп болбосун, машинам кымбат болбосун, бир учурда бир эле машинаны мине алам да. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү машина бул ашыкча нерселер. Булардын бардыгы ашыкча нерселер. Жөн эле куру чуркоо, машинаны 2 кылдың, 3 кылдың, балаңды тарбиялабадың, үй бүлөңө көңүл бурбадың. Аягында эмне? Ырыскы менен жыйноо көбөйтүүнүн айырмасы ырыскыга суралбайсың. Жеген ашказаныңдагы тамакка башкага суралбайсың. Сен ашыкча жыйнап койгон, көбөйтүрөм деп банктагы счетторуңдан аягында пайдалана албайсың. Бирок жообун бересиң да. Ырыскыныго сен пайдаландың, жедиң, могу көйнөктөрдү кийдим. Эмнеге кийдиң десе, ушундай сабак өткөнү барганда кийдим эле деп айталам. Бирок үйдөгү кийилбей турган, 10 жылдан бери турган кийимдерге эмнеге алдың эле десе, эмне деп жооп беребиз? Ашыкча жыйноонун жаман жери биз акырында жооп беребиз. Демек, жанагы деңиздин түбүнө түшүп, деңизди изилдеген, баалуу таштарды алып чыккан, мисалы, водолаздар, суучулдар деңиздин түбүнө киргенде эмне кычкылдек кислород берип турган түтүк менен түшүшөт. Ошол түтүктү кармап алып, анан астында кымбат баалуу берметтерди, маржандарды көрүп, бир кезде алаксып кетип, колундагы түтүктү коюп жиберсе, эмне болот? Канчалык кымбат баалуу таштарды жыйнабасын, ал банкрот болот. Ал утулат. Себеби кислород берип турган түтүгү жок, ал тез эле өлүп калат да. Ошол сыяктуу эле бул дүйнөгө келип, Аллах Тааланы таанып, сени жараткандан күч, кубат алып, байланышып турган нерсе бул бизге кычкылтек болуп берет. Алланы эстөө, намазда Аллах Таалага сыйынып, Аллах Таалага дуа кылып, жалынып, Аллах менен байланышуу бул бизге кычкылтек берип турган нерседей. Бирок биз эгер ушуну таштап койсок, намаз окуганды, Кудай менен байланышкандын баарын коюп жиберсек, жанагы кычкылтек келип турган түтүктү коюп жиберген менен барабар. Канчалык дүйнө чогултпа, канчалык бизге өмүр 60 жыл, 70 жыл жыргаймын дебе, аягында сени утулуу, банкрот болуу гана күтөт. Себеби сен кабырыңа бир байпагыңды дагы алып кете албайсың. Аллах субханаху ва таала айтат: «Алхакумут такасур хатта зуртумул макабир». Силер ушинтип атаандашып олтуруп, макабир,
кабырды зыярат кылганга чейин, кабырга барганга чейин ушинтип жашайсыңар көпчүлүгүңөр дейт. Бул Куранда баарыбызга айтылганы менен көпчүлүккө айтылып, кээ бир адамдар гана чындап ыкылас менен Аллах Таала менен байланышып, Аллах Таала көрсөткөн сызыкта жашашат. А бизде айтат, көпчүлүгүбүз ушинтип дүйнө чогултуп, 50-гө кирсе дагы эсине келбеген, 60-ка кирсе дагы эсин жыйнабаган адамдар хатта зуртумул макабир, кабырга чейин ушинтип дүйнө чогултасыңар. Алып кете албаган дүйнөнү жөн эле аусынымдан бийигирээк болуп турайын, досумдан байыраак болуп турайын деп атаандашып чогултасыңар. Хатта зуртумул макабир. Алхакумут такасур. Такасур деген көбөйтүрүү дедик. Араб тилинде мисалы касура жөн эле көбөйдү. Касура деген этиш, көбөйдү деген маанини берет. Касара санын көбөйтүрдү. Көбүнчө бул фаала пародасындагылар бул эки кишинин ортосунда болгон кыймыл аракетти билдирет. А такасара тафаала, тафаул пародасы бул бир канча кишинин ортосундагы кыймылдардын маанисин түшүндүрөт да. Ошондуктан такасур бир канча кишинин арасындагы атаандашуу дейт да. Ошондой атаандашуу менен убара болдуңар. Хатта зуртумул макабир, кабырларга келип калганга чейин, өлгөнгө чейин дейт. Макабир бул макбаратун деген, кабыр деген, көрүстөн деген сөздүн көптүк саны. Макабир. Зуртум зыярат кылдыңар. Араб тилинде зыярат кылды деген сөз бир жерге убактылуу барып, ошол жерде калып кетпестен кайра кайтуу. Зыярат кылды десе, убактылуу барылган жерде айтылат. Ал жерде калып кетпеген кыймыл аракеттен билдирет да. Демек, кабырды зыярат кылдыңар дегени Куранда Аллах Таала ушундай ар бир сөздү чебердик менен тандаган. Кабырда биз түбөлүккө калбайбыз. Кабырды бир зыярат кылып, барзах жашоосун көрүп туруп, анан кыямат күнү сотко чыгып, же бейишке, же тозокко бара турган сапар бизди күтүп турат да. Хатта зуртумул макабир, кабырларды зыярат кылганга чейин ушинтип жүрдүңөр дейт. Өлгөндө, демек өлгөнгө чейин. Өлгөндө эмне болосуз? Өлгөндө көп болсо сизди макташат. Ой, ушундай бай эле, ушундай эмгекчил эле, эртенен кечке базарда соода кылат эле. Жок дегенде илимий даражаңызды жазышат, ушундай доктор эле, профессор эле деп. Бирок ушунун баары, элдердин мактаганы, алкаганы баары бекер. Аллах Таала сизден ыраазы болбосо. Бул дүйнөгө келүү максатыбыз биз жараткан Аллах Таала ыраазы болгондой жашап өтүү. Ырыскыны адалдан издөө, жалкоолонуп бирөөдөн күтүп отурбастан өзүбүздүн жеп ичкенибизге акча табуу, бул ырыскы табуу. Бирок Аллах Таала бул жерде жемелегени чектен ашыкча, бирөөнү кызгандырам, бирөөнөн озом, бирөөнөн өтөм деп атаандашып чогултууну Аллах Таала жемелеп жатат. Келла, кийинки аятта. Estaizu billah. Kella saufa ta'lamun. Kella adatu rad'i ve nafyi deyt kitepte. Adatu rad'i ve nafyi degeni kaytaruuchu bölükçü. Kella jok, андай эмес, андай болбогула деп Аллах Таала бизди эскертип жатат. Антип дүйнө чогултуу менен эле бири-бириңерден жарышуу, баланчынын абою мындай абой алыптыр, андай абой коёмун, мындай кийим кийиптир, мен да кийишим керек, мындай той өткөрүптүр, мен да өткөрүшүм керек деп жарышпагыла, атаандашпагыла. Келла, силер бул дүйнөгө ал үчүн жаралган жоксуңар. Акча чогултуу үчүн келген жоксуңар. Акча таптыңбы? Бирөөлөргө муктаждарга сарптаптыр, мектептерди куруптур, илимди күчөйтүптүр. Аллах Таала ордун толуктап берем. Садака менен акча кемибейт дейт. Андай кылбагыла. Сауфа та'ламун. Сауфа бираздан кийин, та'ламун билесиңер.
антпегиле акыйкатты бир аздан кийин билесиңер дейт. Сауфа бул араб тилинде эме адатул мустакбал, харфул мустакбал бул келечекти билдире турган бөлүкчө. Бир кыймыл аракеттин бир аздан кийин боло турганын билдирүүчү бөлүкчө. Келечекти билдирген бөлүкчө, учурчакты эмес, келечекти. Сауфа та'ламун, бир аздан кийин билесиңер дейт. Азыр баарыбыз эле эмне дейбиз? Азыр баарыбыз эле Аллах Тааланы тааныймын деп чыгат. Менин жүрөгүм таза, мен деле сен ишенген Кудайга ишенем дейт. Бирок Аллах Тааланы тааныган адам Аллах Тааланы сагынып жашайт. Аллах Таала эмнени каалайт, кызыгып, ошол каалаган нерселерди аткарып жашайт. Аллах Таала эмнеден тыйды, ага кызыгып, ошол нерселерден өзүн тыйып жашаган адам Аллах Тааланы тааныган адам. Келла сауфа та'ламун, бир аздан кийин билесиңер. Ата баласыны эскертет, ынатат, жемелейт, балам, машинаны түнү 180 скоростьте айдаба, тездикте айдаба деп эскертет, бирок баласы күндө кечинде чыгып, достору менен машинаны ушунчалык батылдамдыкта айдайт. Атасы эскертет, коркутуп көрөт, жемелеп көрөт, урушуп көрөт, жазалап көрөт. Акыры болбосо, балам, башыңа келгенде өзүң билесиң деп койгондой, Аллах Таала бизге келла сауфа та'ламун, андай кылбагыла, бир аздан кийин өзүңөр көрөсүңөр. Өлүм келгенде ар бириңердин рухуңар денеңердин үстүндө туруп алып туруп ыйлайт. Жакындары, туугандары өлүк денеңди кучактап ыйлап жатканда, о туугандарым, балдарым, дүйнө мени менен ойноп, акыры бул дүйнөдөн чыгарып салгандай, силер менен ойношпосун. Силер дүйнөнүн ойнуна ойноп калбагыла деп бардыгыбыз эртең өлүм келгенде ушинтип чыркырап ыйлайбыз. Келла сауфа та'ламун. Жакында өзүң билесиң, аягы ачуу болот. Кырсык болуп калса мага ыйлаба деп ата эскерткендей, Аллах субханаху ва таала бизге эмне дейт? Келла сауфа та'ламун. Силер андайыңарды дүйнөнү эле чогултуп, баланы таштап, Аллахты таштап, мээримдүүлүктү таштап, динди таштап койбогула, бир аздан кийин мунун акыбети кандай болуп бүтөөрүн билесиңер. Демек, келла сауфа та'ламун, бир аздан кийин билесиңер дегени бул өлүм келгенде билесиңер деп тафсирчилер тафсирлейт. Сумма келла сауфа та'ламун, соң андан кийин дагы бир аздан кийин дагы билесиңер. Сумма андан кийин келла, андай кылбагыла. Бул дүйнөнүн эле азгырыктарына, зыйнатына азгырылып жашай бербегиле, бир аздан кийин билесиңер. Экинчи жолу дагы билесиңер деп кайталаганы бул экинчиси кыямат күнү. Суроо жооп болуп жатканда, ар бир кылган ишиңе, чогулткан дүйнөңө кайдан алдың, эмнеге жумшадың деп жооп бере турган күнү силер билесиңер дейт. Келла жок, андай кылбагыла. Аллах Таала дагы бизди кайтарып жатат. Лау та'ламуна илмал яқин. Лау, эгерде билсеңер эле, илимге ээ болсоңор эле, илмал яқин, яқин илимине ээ болгонуңарда. Дегени бул яқин илими бул бая толук ынана тургандай даражадагы илимге ээ болуу. Кана эми ачык айкын илимди билгениңерде. Кана эми мен билгенди билгениңерде. Кана эми пайгамбар билгенди билгениңерде деген мааниде айтып жатат. Келла лау та'ламуна илмал яқин. Яқин илимин билгениңерде, ушинтип дүйнөнүн артынан ооруп, өзүңөрдү муунтуп, өзүңөрдүн жаныңарга өзүңөр кол салып,
бирөөлөрдү кемсинтип, бирөөнүн жашоосун, өзүңдүн да жашооңду тозокко айландырбайт элеңер дейт. Кана эми акыйкат илимди билгениңерде ла таравуннал жахим, жахим бул аннару, тозок дейт. Тозокту өз көзүңөр менен ла сөзсүз көрмөксүңөр. Бул жерде ла таравунна, ла бул ламу таукид, бышыктоочу лам, мунун астынан көмүскөдөгү ант, касам бар. Ант ичем ла таравуннал жахим деген мааниде Аллах Таала айтат, силер сөзсүз ла таравунна нуну таукид, сөзсүз көрмөксүңөр тозокту, отту көрмөксүңөр дейт да. Бул кандай мааниде түшүнсөк болот? Кандай мааниде биз мунун баарын түшүнсөк болот, Араб тилинде, динде илмул яқин бар, анан айнуль яқин бар. Айнуль яқин көз менен көрүлгөн ишеним, көз менен көрүп ишенүү. Илмул яқин алган илимиң менен тастыктап ишенүү да. Эми бул жерде кана эми илмул яқиниңер болгондо, күчтүү илимиңер болгондо дейт. Биз илим алганга, динди изилдегенге, эмнеге келдим деп сураганга кызыкпаган адамдарбыз. Ошону кызыгып илимиңер тереңирээк болгондо, кругозоруңар кененирээк болгондо, силер бул дүйнөнү жыйноо менен гана, акча менен гана баарын өлчөбөйт элеңер дейт. Илмул яқин мисалы Аллах Таала алим, баарын билүүчү да. Ошондуктан Аллах Таала аягын, акыркы чегин, точкасын бизге кабарлап жатат. Тозокту көрмөксүңөр деп. Бул дегени кылган күнөөңөрдүн, Алланы унутуп өткөргөн күнүңөрдүн, кылган жамандыгыңардын бардыгынын аягы тозок деп жатат да. Бул мисалы анализ тапшырганда, мен жакшы эле мисалы басып жүрөм, башка кылып, жеп, ичип турам, бирок канды тапшырганда анализден доктор эмне десе, бир пендени сенде каттуу оорууң бар, аягы өлүмгө алып бара турган оору бар экен десе, анда жанагы анализ тапшырган адам кантип мен ооруган жокмун, мен басып турсам, күлүп турсам, иштеп турсам, жеп турсам, кантип мени оору деп айтасың дегенде дейт да, врач, доктор өзүнүн 9 жыл, 10 жыл алган илимине таянып туруп, ошол анализди карап туруп, илими менен, илмул яқин менен бизди не дейт, сенде ушундай оору бар экен деп айтат да. Биз канчалык танбайлы, эгер дарыланбасаң, аягы өлүм дегендей, Аллах Таала айтып жатат. Өзүнүн илимине таянып, сенин ар бир бирөөнүн акысына кирип, акысын жегениң аягы тозок. Бирөөнү нааразы кылып, соодасынын үстүнө соода курганың аягы тозок деп Аллах Субханаху ва Таала бизди эскертип жатат. Демек, момун, Аллахты тааныган адам, эгер ушул илмул яқинибиз болгондо, ар бир жетимдин акчасын оозубузга салып жатканда, ичиме тозок кирди, от кирди деп элестетмекпиз. Бирөөнү бирди эки кылууда арам жол менен акча тапканда, биздин ичибизге, үйүбүзгө оттун, тозоктун киргенин көзүңөр менен көрмөксүңөр дейт. Келла лау та'ламуна илмал яқин латаравуннал жахим. Тозокту өз көзүңөр менен көргөндөй болмоксуңар дейт. Бирок силердин илимиңер жок, дини илим, маалыматыңар жок, кругозоруңар терең. Ошондуктан силер дүйнө менен атаандашып жатасыңар дейт. Өлүм келгенде, карыган чакта көпчүлүк байлар эмне деп жазышты китептеринде? Биз өкүндүк. Ушунча жыл акча табам деп өмүрүмдү офисте, ишканада өткөрүптүрмүн. Эми мынтип көз жумаар кезде
балдарымдын көзүнө карасам, бирөөсүнүн көзүндө мага болгон мээрим махабат жок экен деп өкүнгөндөр канча. Маанилүү нерсе балдарыңдын ичине мээрим киргиз, жаратканды тааныт. Бирок эртенен кечке дүйнөнүн артынан кул болбоого Аллах Таала бизди чакырып жатат. Демек, илимиңер терең болгондо ушундай иштерге бармак эмессиңер, ар бир кылган ишиңердин, жаман иштин аягы тозок экенин көрмөксүңөр дейт Аллах Субханаху ва Таала. Андан кийинки аятта «Сумма латаравуннаха айнал яқин». Андан кийин албетте сөзсүз дагы көрмөксүңөр айнал яқин, өз көзүңөр менен. Айттым го, айлмул яқин, айнал яқин бар. Мисалы, могу дуалдын артынан түтүн чыкса, сиз айлмул яқин менен, илимиңиз менен айтасыз, от болбосо түтүн чыкпайт эле. Ал жакта от бар дейсиз. Көзүңүз отту көрбөсө дагы түтүндү көрүп туруп, от бар дейсиз да. Анан дуалды ашып, ары өткөндөн кийин отту көзүң менен көрүң. Көзүң менен көргөндө мына отту көзүм менен көрдүм дейсиң. Ошол алыстан түтүндү көрүп туруп, от бар дегениң айлмул яқин. Оттун жанына барып көзүң менен көрүүң айнул яқин. Кийин ошол өлгөндөн кийин ошол тозокту, отту көзүңөр менен көрөсүңөр. Азыр түшүнүп, ар бир иштин аягында кылган кылмышыма жооп берем деген түшүнүктү сезгиле деп жатат Аллах Субханаху ва Таала. Кийинки аятта астаизу биллах «Сумма латусалунна яума изин анин наим». Сумма, андан соң, латусалунна, ант ичем, сөзсүз суралмаксыңар, яума изин, яума ру'ятиха дейт, көргөн күнү, кабырды көргөн күнү, кыяматты көргөн күнү, тозокту көргөн күнү. Яума күн, изин, бул жерде танвин, кыямат деген түшүп калган сөздүн ордуна келген. Демек, танвинул айват, яума изин, яумал кыяма. Кыямат күнү силер сураласыңар анин наим, бул дүйнөдөгү ар бир наим үчүн, ниамат үчүн сураласыңар дейт Аллах Субханаху ва Таала. Субханаллах, бул дүйнөдө тарткан ар бир рахат үчүн, ар бир ашыкча ысырапкорчулук үчүн, чектен ашкандык үчүн, кыямат күнү ар бир ниамат үчүн силер сураласыңар дейт Аллах Субханаху ва Таала. Кайсы ниаматтар? Боштук ниаматынан сураласыңар. Сен эрте мененки 9-дан 3-кө чейин 5 май күнү бош болдуң эле. Эмне кылдың деп суралабыз. Үйүңдө курсагың ток эле. Ошол токчулук кезде ислам үчүн, дин үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмне кылдың деп суралабыз. Наим, ден соолуктан сенин 30 жашыңда, 40 жашыңда ден соолугуң бар болчу. Эмне кылдың деп суралабыз. Сенде тынчтык бар болчу. Сенин мамлекетиңде согуш болгон эмес эле. Ошол тынчтык бар кезде эмне кылдың деп суралабыз. Акчаң бар эле. Банкта сактап олтурбастан ошону мектеп курганга, бирөөнүн тамын жамап бергенге, бир кедейдин ажатын ачып бергенге, бирөөгө жумуш ордун камсыз кылып бергенге жумшаган жоксуңбу деп ар бир ниаматтан биз сурала турган күн келет. Бул сүрө ушунчалык бир дүйнөгө болгон махабаттын артынан жүрөктөрүбүз, денебиз сууга кычкылтеги бар түтүкчөсүз түшүп кеткен адамдын абалын эскерте турган сүрө.
Биз дүйнө деп Аллах менен болгон байланышты коюп жибердик. Аллахтан алыстап кеттик. Ошондуктан биз канчалык акча таппайлы, канчалык баалуу таштарды таппайлы, аба жетпеген, кычкылтек жетпеген, кислород жетпеген инсан сыяктуу тумчукканыбыз тумчуккан, нааразы болгонубуз болгон, мага жетишпейт дегенибиз деген. Менин жашоом эмнеге мындай деп наалыган инсандарбыз. Себеби бизге канаат кылганга, барынан рахат алып жашаганга аба жетишпейт. Кислород жетишпегендей, Аллах Таала менен байланышуу жетишпейт. Бизди жараткан зат менен үзүлүү бул, мисалы ушул микрофон токтун жардамы менен иштеп турат. Токтон үзүлсө бул микрофондун эч кимге кереги жок. Адам дагы Аллах менен байланышын үзүп, бул дүйнөнү гана ойлогон инсан бул өзүн Аллах Тааланын рахматынан, мээриминен, күч кубатынан үзгөн менен барабар. Бул дүйнөгө вактынча келген адамсыңар. Акыретти кабырга киргенде, о пендем, кабырыңды жарыта турган чырагың кана десе, кайсы амалыңызды көрсөтөсүз? Бул дүйнөдөгү сиздин 10 000, 20 000, 100 000 долларларыңыз кабырды жарытып бере албайт. Кабырга бир лампочка коюп бере албайт. Сиз канчалык балам үчүн жыйнап жатам деп өзүңүздү актабаңыз. Сиз өлгөндө 2 сааттан кийин ошол атам кыйналып бакты эле деп ошол 2 этаж үйдүн бир жагына көмүп койбойт балдарыңыз. 2 сааттан кийин кабырга алып барып салганга шашышат да. Ошондуктан аз акча табабызбы, көп табабызбы, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошонун баарын жумшап, бул дүйнөгө пайда келтирип, акыретке алып кете турган амалдарга топтоп калышыбыз керек экен. Бул дүйнөгө вактылуу келген мусапырларбыз. Ар бир адам, мен эртенен тургандан кечке эле акча үчүн чуркай турган, дүйнө чогултуу үчүн чуркай турган кул эмесмин да. Мен бул дүйнөгө кандайдыр бир максат менен келгем. Эмне кылып кетсем, кандай из калтырып кетсем деп ойлоно турган макулуктарбыз. Кайсы бир өлкөгө, мисалы Москвага барып, эрте менен турсак, бир мейманканада, 5 жылдыздуу мейманканада ойгонуп калдык. Баары бар, баары даяр. Биринчи берген сурооң эмне болот? Мен бул мейманканага кайдан, эмне үчүн келип калдым? Жөн эле мага могу тамактар баары, мүмкүнчүлүктөр берилип жаткан жок да, ким ушунун баарын даярдады жана менден эмне каалап жатат деп карайсыз. Сизди Москвага жөнөтүлгөн максатты тапкан болсоңуз, мисалы, могу библиотекага барып ушул китепти алып келүү үчүн сени ошол жака жөнөттүк. Могу форумга катышып келүү үчүн сени Кыргызстан атынан жөнөттүк деген кагазды тапканда, койчу мен жата бербестен ошол форумга барып катышайын. Эртең Кыргызстанга кайтуу бар, отчетун берүү бар, ушунча жеген короткон мейманканадагы расходтордун жообун берүү бар деп, сен ошол жөнөткөн мамлекет, сени каржылаган мамлекеттин ишин аткарганга аракет кыласың. Биз бул дүйнөгө келдик, көзүбүздү ачтык, бирөөбүз сурап жатабызбы? Эмнеге мен бул дүйнөгө келип калдым? Кайсы жактан келдим? Эмне кылышым керек? Менин максатым эмне? Мага ушунча шарт түзүп берген, күндү жараткан, жылдыздарды жараткан, жерди тегиздеп берген, жерден өсүмдүктөрдү чыгарган, мага ушунчалык бул дүйнөнү комфорт кылып, ыңгайлуу кылып жаратып берген зат ким ал? Эмне каалап жатат деп кызыгып суроо беришибиз керек. Болбосо эртең барып баарынын жообун берүү кыйын, уят болобуз, шерменде болобуз. Кыргызстан сени Олимпиадага катыш деп Кытайга жөнөтсө, катышпай эле барып 5 жылдыз гостиницада жатып келсең, кантип кыргыздардын бетин карайсың? Аллах Таала бизди бул дүйнөдө өстүрсүн, өндүрсүн, гүлдөтсүн. Мен жараткан табият аркылуу таанысын деп жиберсе, илим алсын, илим аркылуу адеп ахлагын оңдосун деп жиберсе, биз жалаң эле акча чогултуп, бири-бирибиз менен
атаандашуу менен гана убара болуп калдык. Бул дүйнөгө вактылуу келген конокторбуз. Бардыгы вактылуу. Канчалык көп жашаба, баарынын суроосун бере турган. Бардык жыргалчылыктын жообун бере турган адамдарбыз. Мисалы, менин Бишкекте үйүм бар. Бирок Ошко жумуш менен барып калып, бир вактылуу арендага квартира алып турсам, анан квартиранын ээси мейли жашап тур, бирок мен чык деген күнү чыгып кетесиң деген договор менен кирсем, анан кирип туруп Оштогу ошол квартираны оңдоп тапкан акчамды ошол квартираны кооздоого жумшасам, бирок аягында 3 айдан кийин мага өзүмө керек чык деп ал үйдүн кожоюну келсе, эмне кылам? Айла жок, договор деп чыгып кетем. Өзүмдүн Бишкектеги үйүмө келип өкүнөм. Эмне үчүн мен Ошто вактылуу турганымды билип туруп, бардык акчамды ошол үйгө ремонтуна жумшап салдым. Андан көрө жөн эле актап кирип алып туруп, бирок могу Бишкектеги үйүмө ремонт кылбайт белем деп өкүнгөндөй, баарыбыз бул дүйнөдөн көз жумуп, жаныбыз чыгыш менен өкүнөбүз. Эмне деп? Эмнеге мен бул дүйнөдө мага берилген бардык акчамды, мага берилген мүмкүнчүлүгүмдү, күчүмдү, жаштыгымды, кубатымды, 24 саатымды күнүнө ушул дүйнөмдө эле кооздоо үчүн сарптадым. Эмне үчүн мен бара турган өлөрүмдү билет элем, ишенет элем, ушул келе турган кабырымды жарытканга бир нерсеге коротподум. Вактымды ошол кабырыма, келе турган акыреттеги үйүмө кетирбедим. Акчамды ошого сарптабадым деп өкүнгөндөй, бардыгыбыз өлүм келгенде өкүнө турган абалдабыз. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала Такасур сүрөсүндө бизди сүйгөнү үчүн, бизге күйгөнү үчүн, пенделерим, ушинтип эле жарышуу, таштарды эле куруп, бири-бириңерден озуу силерди алаксытып койду. Алланы эстөөдөн алыстатып койду. Жаратканды таануудан, өзүңдүн керек болсо ким экениңди таануудан, дүйнөгө болгон махабат силерди алдап койду. Ошентип олтуруп, бир күн көзүңөрдү кабырда ачканыңарды билбей каласыңар. Силер тереңирээк илимиңер болгондо андай кылбайт элеңер. Тереңирээк илимиңер болгондо ар бир жөн эле, бекер эле өткөргөн күнүңөрдүн аягы тозок экенин билмексиңер. Анан бир күн барып көзүңөр менен ошол жайларды көрмөксүңөр. Силер сөзсүз ар бир неамат үчүн сураласыңар. Ашыкча эле, кымбат эле мебелдерди алып, эмеректерди алып, ашыкча эле сарптагандын баарына жооп берет экенбиз. Бир күн менин алдыма келип, жооп бересиңер деп, бул сүрөдө, Такасур сүрөсүндө Аллах Таала бизге ачык, айкын билдирип койду. Ишенбесеңер, өзүңөр келгенде көрөсүңөр. Ошол адамдагы эң чоң неамат бул бош убакыт жана бош убакыт, анан ден соолук деген пайгамбарыбыз. Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас. Эки неамат бар, андан көп адамдар кайдыгер, баалашпайт дейт. Ал бош убакыт жана ден соолук. Бош убакыт. Эки рекет намаз оку десе, вактым жок деп сериал көрөбүз. Эрте менен Аллахты эстеп зикир кылып, жүрөктөрүңдү тазала. Денени самын менен тазалагандай, жууп суу менен тазалагандай, жүрөгүңдү Аллахты зикир кылып тазала десе, жок, вактым жок деп уктайбыз. Адамга эң берекелүү мезгил бул таңкы убакыт. Бүгүнкү өтө турган сүрөбүз ушул болду. Сиздерге иншаллах баарыбызга сабак болду деген ниеттемин. Бул сабактардын бардыгы сиздерге айтылган менен, мен мунун баарын эң биринчи өзүм айтамын. Аллах Таала мага ушул бардыгын
ушул сиздерге айтуу аркылуу өзүмө билдиртип жатат. Демек бул нерсеге эң биринчи айтып жаткан мен муктаж экенмин. Ошондуктан Аллах Таала менин оозума салып, анан мени себепчи кылып сиздердин кулактарыңыздарга, жүрөктөрүңүздөргө иншаллах Аллах Таалам жеткирген болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Аллахумма инна настауди'ука ма qara'na ва ма хафизна ва ма та'алламна фарадуха инда хаджатуна илейх иннака аля кулли шей'ин кадир ва'фу анна вафир лана вархамна анта маулана фансурна алал каумил кафирин бирахматика я архамар рахимин. Амин. Эли жерибиз тынч болсун, аманчылык, токчулук болсун.